30га жакын өлкөнүн окумуштуу илимпоздорунун эмгектери камтылган бул тарыхый китеп залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын колдоосу менен чыгарылды. 100гө жакын макаланын көпчүлүгү Кыргызстандын окумуштууларына таандык. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун дагы баш сөзү жазылды. Ал дагы өзү колдоосун көрсөттү. Иш-чара ошо Түркияда аябай чоң салтанат менен президенттердин катышуусу менен өтмөк. Бирок бүгүнкү учурда илетке байланыштуу бул токтоп калды. Бирок ошентсе дагы мына китеп чыкты. Бул китеп тарыхый китеп деп айтсак болот. Терең маанилүү баа жеткиз бул эмгекте Айтматов таануудагы кийинки учурдагы жаңы ой пикирлер, көз караштар камтылган. Чындыгында түрк тилдүү элдер үчүн эң жакшы белек болду деп кубанат Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү. Ve 30'a yakın ülkeden 100 kadar makale Барыбыз сыймыгыбыз болгон Чыңгыз Айтматов тууралуу көлөмдүү китептин чыкканына абдан кубануудабыз. Эмгектин басылып чыгышына биздин урматтуу президентибиз, маданият жана туризм министрлигибиз, Түркиянын бул жердеги элчилиги жана Кыргызстандын улуттук академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институту зор салымын кошту. Айтматов дегенде эле дароо түрк дүйнөсү оюбузга келет. Ал суктанып баалаган Ысык көл, Нарын, Ош сыяктуу кереметтүү кыргыз жерин басып, аралап жүрүү түрктөр үчүн чоң сыймык. Cengiz Айтматов denince Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов бир эле кыргыз элинин эмес, дүйнө эли баалаган алып талант, анын баскан жолу, байсалдуу өмүрү жалпы адамзат үчүн чоң өрнөк. Кыял Шаршеева, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.